Hürmetli jurnalistler, biz Preskent tömendöğüde kararlarına gelip, benim 2012 yılı, 2017 yıldan başlap Özgün Tombula Baylaylarının Özgün kanalının 10 canlıda yerge 300 bin kredi alıp durup, al yerge kokon plaks, alma köçetlerin oturulgan. Bu almaklar plaks köçetleri oturulgandan keyin bu yerge Tamaki Kooperativinin şomalga çeyin talaş mesele olup gelgenlerin Tamaki Kooperativi özü bizden ülüşker bolup dep turup, bizden ülüşker bolup dep turup sotto bergen. Sotto birinci instansiyadan utkan, ikinci instansiyada ol yer ülüş bolboy, al degen ülüş bolboy, bu yerden çıkara albaysınlar, çıkarıla bergen. Çıkarıla jatpayt dep oğul sotton utkan. Anı utkanmız. Andan keyin bu oğul sottun dattanıp jogorku sotto bargan. Jogorku sotton bu oğul sot küçünde kalıp dattanıpa jatpayt dep turup biz utukta. Biz utkandan keyin ошол Домбулак талашып аткан ошо Домбулак аймагынын кесип өтүүчү Өзгөн каналынын оң жак тарабындагы жерге ошо уткандан кийин көчөт эккенбиз. 300 000 кредит алдык. Бул көчөттү эккенден кийин бул токтомду. Президент абыз албайт. Даттанып жатпайт деген. Бул Домбулак айыл өкмөтүнүн Батман айылын кесип өтүүчү Өзгөн каналынын оң жана сол жак жериндеги жерлер суу фондусунун жерлери болчу. Канча гектар жер? Суу фондусунун жерлери азыркы талашта болуп аткан жер 5 гектар 90 сотик. 5 гектар 90 сотик. Баш 6 гектар. Каналдын оң жак сол жак. Бул суу фондусунун жерине кирип айыл өкмөт бир тамга кое албайт. Суу фондусунун жерин мамлекеттик менчик кылат, ошону айтпайт. Ооба. Ошондо ушул жерге сиз көчөт деп атасызбы? Ушундай болуп атабы? Ошол жерге соттон уткандан кийин биз көчөт деп атабыз. Кандай эмнеге сот болду буга чейин? Ушул жер, буга чейинки болгон сот. Ушул жер биздин Тамеки кооперативинин үлүш жери болот. Үлүш жериңиздер. Жери деп талаш. Экинчиден ал жерде эми элик кылыш үчүн ошол суу чарба башкармачылык тарабынан текст условия берилген. Көркөндүрүү жашылдандырууга мындай берилген. Мен ошол текст условия негизинде иш кылып атканбыз да. Иш кылып атканбыз, бирок талаш берип атканбыз. Бул Өзгөн суу чарбасы. Өзгөн суу чарба башкармасы. Өзгөн суу чарба башкармасы. Ал жердеги протокол менен актыган, Карабул Колбоюдан баш тартты, Карабул Кубаныч Колбоюдан баш тартты, жазып туруп, анан кийин ушул протоколду сотко берди. Сотко көрүп койсо сот чакырбастан туруп, мында да катышкан эмес, мында да катышкан эмес. Чакырбастан туруп, ошол жерде курулуштарды куруп, бузуп 10 000 сом акча айып төлөнсү деп туруп, токтом чыгарып койду. Бул токтомду экөө да тең билинбейт, анан кийин келет да биз бузабыз деп туруп, сот аткаруучу сунуш берип, ушул жерди бузган атабыз. Бул анан кийин биз эмне негизинде десек, токтомду көрсөтөт, токтомдун негизинде. Анда биз даттанабыз. Biz bilgen emesmiz de bu toplum çıkan dep turup, ошол даттанууну ооласка даттануу апелляциянын жүрмөт, жазабыз. Даттанууну жазыш менен жазып туруп, бунун курулушчуларды бузуштар токтотулат. Апелляция жаздык биз. Арызды алып, жүрүп туруп, анан кийин бир күн эле 24 күнү келет. 24 күн анда дагы аялым Абдыкалыба Бегайымга келет дагы. Мынау токтом арзы канаттандырууусу калтырылды. Эртеге өтүп эле ошол жериңерге. Ошол жерде чогулуш болот. Анан кийин кечкурун келип бизге бергенде алып окусам, арыз канаттандырууусу калтырылды, бузуу жөнүндө. Токтомду көчүрмөсүн тараптарга жөнөтүлсүн. Анан токтомдун араздары 10 күн ичинде жогорку сот турган органга кайрылышка укуктуу деп туруп токтомдо жазылып турат. Анан эртеси барды. Эртеси, бул дагы 9 күн убактыбыз бар экен. Сени бузушуна. Деп эртеси барып мажылыкса, ошонун адвокаты экотек инспекцияны өтө бергиле, ошол жерде топтолбакчы. Biz balamı ошол жерге экотек инспекциясына бардык. Ал жерде эч ким жок, 1 сааттай oturduk. Görse
ошол кеткен эле боюнча барып экскаваторду алып, Hyundai деген чоң экскаватор. Анан кийин эки трактордун колунда, ал тамеки кооперативинин колунда барлык техника деген ошончо. Ол ошону алат дагы барып туруп, барсам эме звонок этип калды. Ушу сенин экскаватор менен бузуп жатат. Бузуп жаткан болсо, алар неге мындай бизди алдап коюп бузду экен десем, көрсө алар ошо машинага түшкөндө бизден качып, себеби ал жер аларга обшет этип койгондо, тракторлордун тарайлабына, башкасынын баарын тарайлабына сөзсүз түрдө ал жерде ишти аткарыш керек. Эмне себептен мындай кылып атканы, эми азыр журналисттиктерден же болбосо башкадан келип чыгыш керек. Эмне үчүн токтом качып жүрүп барып бузат. Бул жер. Анан бардык телефонда звонок этип калды, ошо кошуна жер көчөттөрүндү талкалап бузуп атат. Анан кийин барсам, мына экскаватор, чоң экскаватор менен кашаларын талкалап, көчөттөрдү жулуп үрүлдү. Көрүктөп турган көчөттөрдү жулуп үрүлдү. Буларга не жазары келди мындай неме турганда, алиги мындай жогорку соттун токтому турганда. Анан кийин өргүтүп, аны дагы аз келгенсип, ошол жердеги, ошо каналдын жери эле да. Ошол каналдын жери биз ошол кептичтик түзүлүшкө келтирип, канча менет менен кептичтик түзүлүшкө келтирип койгон жер жака ушуларды көчөттөрдү апарып таштап көмүп аткан. Муну кийин кылат, мындай бир райымсыз адамдар көрбөй туруп ошондой баштаганды мен биринчи жолу ошо өзүм да юристмин. Мындай болуп бир өмүрүмдө эч жерден уккан да эмесмин. Кыргызстандын эгемендүү мезгилинде, тем более ошол региондорду өнүктүрүү жылында деп туруп 8% менен кредит берип, өңгүлө деп көптөндүр ошол президенттин колдоосуна колдоого алып жанагы указ. Ушундай иш кылса ушундай болгонду маалыматтар берейин дедим. Болуптур, муну бузсун, талкалады. Талкалаганда мен жетип барсам, уже бузуп талкалап бүткөн экен. Андан кийин бул жерде мал жактан ошол аркы жылда неме алып, алегидей кредит алып, андан баштагы 2 жыл мурда. Анан кийин ошол мындай бир навес курулган. Двухъярусный. Астына мал кармалат, үстүнө чөп жыйган. Ушул навести буну бузбагыла. Бул жерге укуңар жок. Мына токтом мыйзамдуу болгон учурда дагы мынау жерди мынау навести бузушка укуңар жок десем, ошо бүтүп калган ар жактан келген экскаватордун үстүндөгү техникалерди алып койгон экен. Отунду талкалап таштап атышат. Буну мен прокуратурага бердик. Прокуратура жеринде бар осмотр жасап, ошол белки бузган 21 адамды чакырып барлыгынан сурак жүргүзөбүз деген, эми ал кандай жыйынтык менен чыгарыла турганы УКМКнын кароосунда калды. Буюрса туура эле жыйынтык чыгыш керек. Мынчалык мыканчылыкка барбаш керек. Себеби азыр региондорду өнүктүрүү жылында барлык министрликтен баштап барлык айыл жерлерине чейин аракеттенип атат. Ушуну колдойду. Булардын кылган, мындай кылгандарды укук коргоо органдары, ушу УКМК жана башка органдар жакшы эле карайт деген үмүттөбүз болуш керек. Эми эмне үчүн талаш жаралып атат? Эмне үчүн талаш жаралып атат? Бул талаштан кийин мынау токтомдо бекер неметкен жок. Токтомдон мурда биз Карашал коомдун директори Төлөгөн Жолдошов экөөбүз немеге келгенбиз? Министрлигибиздин 2016-жылы Жолдошовго эме жээге экөөбүз кирип арыз менен кайрылганбыз. Суу фондусунун жерин мурдатан бери алалы деп министрлик премьер-министр өзгөрүп кетет, токтом долбоор айланып келе турган мезгилде. Андан кийин премьер-министрлер Бабановдун 2 жолдор айланды, Сатыбалдиевдин 2 жолдор айланды, Оторбаевдин 2 жолдор айланды, Сариевдин 1 жолдор айланды, даже бүтөйүн деп калганда регламент өзгөрдү, ал да токтоп калды. Ушуларды көрсөтүп, ушундай болуп созуп жүрүп келет. Ушуну премьер болуп келгениңизде ушуну карап берди. Аркайын арыз менен кайрылып өз колуна тапшырып берди ушул аксакал. Өз колуна
Келди. Өз қолына тапшырғандан кейін Soranma жерде. Сооронбай Жээнбековдун өз колуна 2016 жылы сентябрь 8 сентябрь açık. Премьер-министр алдында. Pремьер-ministr bağında. эми колуна тапшырып бергенден кийинки окуяны айтам. Мурда биз ошол баягы топтомдун долбоору мына топтомдун долбоору ошол эле боюнча турат. О, премьер-министрден бери топтомдун долбоору келе атат. Бузуруп эметет жөнөтөбүз кээ бир министрликтер биринчи күнү бир аткаруучуга түшсө жакшы эле, экинчи аткаруучуга түшүп калса ошол эле өзү кайра бир менен кошуп коет да замечание бергенден кийин кайчы пикир жазыш керек кыскача убакытта. Азыркы мезгилде мынау токтомду ошентип жазгандан кийинки акыбалы мынандай болуп атпайбы. Кийинки акыбалы биз токтомду алып келип туруп ошол эле токтомдун долбоорун дальнейший министрликке жөнөтүп бергиле деп айыл чарба министрлигине тапшырма берген. Тапшырманы ошондой берген. Токтомдун долбоорун дарайлатып бергиле. Арыз эси менен кошот. Биз анан ошол жерден арыз эси менен кошот өзү интересimiz бар киши катары кирсе, неменин министрликтин бөлүм башчысы кол койбойду. Неге кол койбойсуң? Бул министрликте мынау Бороновдор министр болуп турган мезгилде макулдук берген. Салиев министр болуп, ошол жерде министр болуп турганда макулдук берген. Эмне үчүн кайсы жерден ашыкты? Ошону наоборот силер дарайлашыңар керек, ошо ашыкпасын так. Десем, жакшы болбойт, жок. Не болбойсуң десем, айтпай. Болду да, түгөндү да эч неме да жок. Ол анысына бар деген да жок, мунусуна бар деген да жок, эч бир калган жок. Жөн эле болбойбойм дейт. Мына ушундай кол койбоймун деп ушинтип келгенден айынан, мына баардыгы дарая болгондон айынан, мындай таткалоого жүрүп. Буга ким күнөө? Ушу берип койсо, ушуну бүтсө, дагы мындай иштер болбойт эле. Кыскасы токтомдун долбоорун ушинтип кечиктиргенден кийин бул мен ушуларды кылган иштерим жээнбековдун азыр региондорду өнүктүрүү жылында указын колдоого албайган адамдар деп эсептейм. Bu yerda mamlakatni jo'q qila turgan 3 negizgi kuch bor. 3 negizgi kuch bor. Birinchisi bürokratlik, ikincisi çalasavatlık, üçüncüsü ошондой наракы-маракылар деген кызматына таянып туруп кекирейген текелерчилик. Мына төртүнчүсү бизде паракорлук деген пайда болду. Азыр мамлекеттин үстүндө ушу төртөтөбүз бар. Шунун кесепетине биздин аркабызда кудду ушундай соттолуп аткан, соттошуп аткан, жакалашып, мыйзамды таппай жүргөн жүздөгөн адамдар бар. Адилет чечим чыгарып бериш керек. Biz pремьер-министрден, biz президенттен, biz мынау жердегі жергілікті бийликтерден шуну талап кылышыбыз керек. Аярда мамлекет билдеп атат, biz өсүп атабыз дешип, адамдарга телевидениеден, басма сөздөрдөн булар маалымат беришет. Мамлекетти гүлдөтүш үчүн айтылган сөз убагында аткарылыш керек. Bu yerda adamını jakalaştırıp durup, mamleketin üstündeki yetekçilerge yerden işenliği ketmeş gerek. Bu yerda 100% azır adamların işençiliği birlikte başkaruğa ketti. Şenmeyen adamlar. Bana Gruziyaga barıp atacak. Ayarda tecrübasın adamlara aytıp atacak. Gruziyadagi mamleketin yetekçileri buna oxşagan problemani 17 saatin içinde çekecekler. 17 saatin içinde çekecekler. Qançalagан жылдардан beri biz bu boyunca varab жүрөбүz. Din başkarattı mamleket. Oşa gaptangan Jakşylykova деген pремьер-министрди, президентти тоғат болған şu aylanдар başqarыш керек biz. Bunu talap kılıp atабыз, президенттен суранып атабыз. Ал жерде biz adilеттик калыстык менен иштейбизден элге жолукканда дагы, алып берип атканда дагы бул убадаларды айткан. Ушул убадалардын аркасынан чыгыш үчүн президенттен biz ушуну суранабыз дагы талап